Жол бул өнүгүүнүн өзөгү. Өлкөдө жол транспорт тармагында ишке ашып жаткан инфраструктуралык ири долбоорлор аймактар аралык байланышты бекемдеп, туризмди өнүктүрүүгө өбөлгө түзүүдө. Борбор Азиядагы регионалдык каттамдарды жакшыртуу долбоорунун 3-чү фазасынын алкагында Ысык Көл облусундагы Түпкеген жана Каркыра Турук Сары Жаз автожолдорун реконструкциялоо ийгиликтүү ишке ашты. Бул Кыргыз Республикасы менен Дүйнөлүк банктын ортосундагы кызматташтыктын көрсөткүчү. Дүйнөлүк банк тарабынан каржыланган долбоор Түпкеген автожолунун 39-76 чакырымдар аралыгын жана Каркыра Турук Сары Жаз жолунун 0-дөн 13 чакырымга чейинки тилкесин реконструкциялоо боюнча компонентти камтыйт. Башкы подрядчы катары China Road and Bridge Corporation компаниясы, ал эми консультант катары Pan Arab Consulting Engineers компаниясы тандалган. Жалпы узундугу 52 чакырымды түзгөн Түпкеген автожолу заманбап стандарттарга ылайык курулду. 11,5 тонна жүккө ылайыкталып, салынган бул жолдо тротуар, жарыктандыруу, аялдамалар каралган. Бүгүнкү күндө баардык курулуш иштери толугу менен аяктады. Белгилей кетчү жагдай: Сары Тоологой, Санташ жана Каркыра айылдарынын ички жолдору жакшыртылды. Мындан тышкары, Санташ туристтик мемориал комплексине да жаңы жол салынды. Аймактагы жол инфраструктурасынын жакшырышы менен транспорт каттамынын агымы көбөйүп, буга чейин аптасына 5, күнүнө 8 гана саат иштеп келген Каркыра көзөмөл өткөрүү жайы күнү-түнү иштөө режимине өттү. Мындай чечим Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевдин Кыргызстанга жасаган иш сапарынын алкагында өлкө башчысы Садыр Жапаров менен эки тараптуу макулдашуунун жыйынтыгы менен жетишилди. Статистикалык маалыматтар көрсөткөндөй, долбоордун башталышында мамлекеттик чек араны кесип өткөн автотранспорт каражаттарынын саны 4578 гана түссө, бүгүнкү күндө бул сан 27954-кө жетти. Бул жагдай туристтердин агымынын артуусуна, ошондой эле эки өлкөнүн ортосундагы өз ара соода экономикалык байланыштардын кеңейишине жана товар жүгүртүүнүн өсүшүнө бекем шарт түздү. Мындан сырткары, бул кадам Союз маалында каттап, эгемендүүлүк жылдары ар кыл себеп менен токтоп калган Каракол-Алматы-Каракол каттамынын жанданышына түрткү берди. Ысык Көл облусунан Казакстандын Алматы шаарына чейинки жолду кыйла кыскарткан Каркыра көзөмөл өткөрүү пункту облустагы туристтерди жана жүргүнчүлөрдү тейлеген негизги кирүү чекити болуп саналат. Борбор Азиядагы регионалдык каттамдарды жакшыртуу долбоорунун 3-чү фазасы жол курулушунан сырткары туруктуу туризмди өнүктүрүүгө да багытталган. Жети дубандан жана чет элден келген коноктордун ыңгайлуу эс алуусу үчүн Балыкчы, Бөкөнбаев, Тосор, Теплоключенко жана Түптө туристтерди тейлеген жалпы 5 борбор курулуп, меймандарга кызмат көрсөтүүдө. Аны менен катар, авиациялык коопсуздук жана тейлөөнү камсыздоо 2-чи компоненти боюнча Ишембай Абдраимов атындагы Кыргыз авиациялык институтунун объектилери оңдолду.
Ири долбоорлордун ишке ашырылышы Кыргызстандын эл аралык өнөктөштөр менен болгон ишенимдүү кызматташтыгынын жыйынтыгы болуп саналат. Заңгыраган, заманбап жолдорду куруу менен аймактар аралык байланышты бекемдеп, коңшу өлкөлөр менен транспорттук алаканы жакшыртуу башкы милдет катары кала берет. Жолдор өнүгүүгө жол ачат.